бул жактан дагы бир эле депутат 4 адамга добуш берип жатканын жатасыздар. Кнопка баскычтар. Коомчулукта мурдагы 6-чакырылыштын депутаттары ушундай атка конгону маалым. Ишеним катка ишенген эл өкүлдөрү берилген депутаттык жоопкерчиликти кесиптештерине ыйгарып койгон жагдайлар сынга кабылып келет. Мыйзамдарды дөңүнөн кабыл алган күнү парламентте 10 чакты депутат олтуруп алып, добуш берип жаткан архивдик тасмада интернетке желдей тараган. Эми целый ряд тике туруп алып мен басып кетип атышпайбы. Бул эми абдан эле уят да булчу көрүнүшкөчү. Уяттан дагы мурун ана мыйзам антип кабыл алынбайт да. Экс-депутат Сайдулла Нышанов кезегинде айрым депутаттар үчүн кнопка басып, добуш берген үчүн өкүнгөн жайы бар. Анткени 1 айда бир, 3 айда бир жолу келген депутаттар суранып, добуш бердирип кабыл алынган мыйзамдар кыргыз элине чоң зыян алып келе турган жагдай экенин баса белгилеген. Бул адат азыркы чакырылыштын депутаттарында да кездешип келет. Мен бир мезгилде билесиздер, ошол критикага кабыл болгонмун, ошолорду колдоп регистрация кылам. Мен үчүн өкүнүчтүү, мен мына 3 жыл депутат болдум. Бул кыргыз элине чоң зыян алып келе турган жагдай болуп эсептелинет экен. Себеби ошо ар бир шайланган депутат сөз катышыш керек да, жумушка келиш керек. Эгер келбесең, ал жерде башкага бошотуп беришиң керек. Мен азыр өкүнүп атам, ошолордун ошондой жалпоо болгонуна менин да күнөөм бар экен деп. Ошондо 3 жерге келип 3 адамга добуш бересизби? Булар келбей калып атпайбы? Негизи регламент боюнча дал келбейт да. Дал келбейт да, минти 3 адамга добуш берген. Булар келбесе кантип? Келбесе өчүрүп жаап коюңуздар. Болот атпайбы, мага көмөк берип. Ал эми 7-чакырылыштын айрым депутаттары мындай кемчилдиктерди башынан жоюп кетүүнү туура көрүүдө. Алар парламент депутаттары мыйзам токтомдорду кабыл алууда бармак изин колдонуу менен гана добуш берүүсүн сунуштады. Бул норма парламенттин жаңы регламентинин долбоорунда камтылган. Жыйында баяндама жасаган депутат Марлен Маматалиев коомчулукта депутаттар бири-бирине добуш берип жатат деген сындардан арылуу үчүн ушундай ыкмага өтөө керектигин белгиледи. Ошондой эле ишеним катты дагы жоюу каралган. Бири-биринин ордуна добуш берип жатат деген сөздөн арылуу үчүн бармак изи менен добуш берүү системасын киргизүүнү сунуштайбыз. Бул тез арада эле ишке ашып кетпейт, 1 жылга созулушу мүмкүн. Учурда Кореядан грант келип жатат. Аны менен катар ишеним катты жокко чыгарып жатабыз. Парламенттин иштөө регламентин талкуулаган жыйында депутат Арсланбек Малиев добуш берүүдө макул каршы менен кошо калыс позициясын киргизүүнү сунуштады. Жогоруда айтылган долбоорду депутаттар колдоого алабы же жокпу азырынча белгисиз. Бирок коомчулук кыргыз парламенти жакшы жагынан үлгү болбой келгенин эске алып, сунушту ишке ашыруу учурдун талабы дешет. Сунуш абдан туура сунуш, бүгүнкү күндүн мындай талабы деп ойлоймун. Ансыз биз азыр көрүп калдык, мына биздин кыргыз парламенти жаңы мыйзам чыгаруулар менен же болбосо бир кандайдыр бир жаңы ачылыштар менен дүйнөгө таанылбастан ушундай кнопка баскыч же болбосо мыйзамдарды оптон боюнча бир кабыл алыш боюнча ушу дүйнөгө таанылып калдык да. Бул өзүнчө бул тарых болуп калды. Эми бул сунуш абдан туура коюлду да. Азыркы парламент бир мандаттуу жана партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан куралган. Баш мыйзамга ылайык жогорку кеңеш коалицияга биригип өкмөт түзүү укугунан ажыратылган. Бибисара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал.